Энергетика тармагынын тарыхында кала турган дагы бир гидроэлектр станция Орто Токой ГЭСинин курулушу учурда кызуу уланууда. ГЭС Балыкчы шаарына жакын Орто Токой суу сактагычында жайгашкан. Долбоор аяктап ишке кирсе, аймактагы электр энергиясына болгон керектөөнү камсыздоого олуттуу салым кошот. ГЭСинин жалпы кубаттуулугу 21 мегаватт, ошондо жылына 75 миллион киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бул тоннелдин жалпы узундугу 1 чакырымды түзөт, диаметри 5 метр. Былтыр сентябрь айында казыла баштаган, бүгүнкү күнгө карата 485 метр казылды. Гидроагрегаттарды иштете турган суу дал ушул тоннель аркылуу өтөт. Дагы кандай жумуштар жүрүп жаткандыгы тууралуу кененирээк сурап көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бул жакта жүрүп аткан жумуштар тууралуу айтасыз? Азыркы тапта биз Орто Токой кичи ГЭСинин ыкчам курулуш иштерине күбө болуп отурабыз. 3 агрегатка келип кошулат. Агрегаттар орночу жай мына өзүңүздөргө көрүп тургандай бул жерде түшүп атат. Азыр курулуш иштери ыкчам жана өз убагында жүрүп жатат. Биринчи уровень деп коебуз. Биринчи уровеньдеги фундамент куюу процесстери жүрүп жатат. ГЭСтин агрегат орноткон зданиясынан тышкары дагы бул жерде 110 киловольттук жогорку чыңалуудагы аруу курулат. Мына биз азыр ошо түшчү жерде турабыз. Андан сырткары 8,5 километрге чукул жогорку чыңалуудагы высоковольтный линия тартылат. Ошентип Орто Токой суу сактагычындагы ресурсту натыйжалуу пайдалануу кези келди. Негизи бул суу сактагыч айыл чарба жерлерин сугат суу менен камсыз кылууда гана колдонулуп келсе, эми электр энергиясын өндүрүүдө өз орду бар энергетика объектиси болот. Ал эми бул суу сактагычтын жогорку кыркасында салынып жаткан жол. Узундугу 110 метрди түзгөн жолду салууда негизги жумуштар колго жасалды. Туннелдин экинчи тарабы мына ушул жактан чыгат. Мы сейчас стоим наверх бюджета, где эту дорогу с нуля начались. Бул жерде суу тоо этегине чейин келчү. Ошон үчүн курулуш аянтына кирүү мүмкүн эмес эле. Суунун үстүнө жол салуу албетте өтө татаал жумуштардын бири болду. Бир ай аралыгында сууну бетон, таш менен толтуруп, тоону жонуп, тегиздеп жасадык. Мына азыр материалдарды жана техникаларды ташууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жол салуу жумуштары негизинен колго жасалды. Жана бул жолу долбоордун андан ары өнүгүшү менен ийгиликтүү ишке ашырылышын камсыз кылат. Иш ыргагын тездеткен мына ушул бетон завод. Мында туннелден казылып алынган таштар кайра иштетилет. Кесегирээк таштар сагыл жана кум болуп бөлүнөт. Бетон сапаттуу болуш үчүн жуулуп, бардык талаптар дыкат сакталат. Заводдо саатына 120 тонна бетон өндүрүлөт. Бетонный завода. Курулуш башталганда эле алгач бетон завод салынды. Башка жактан ташып келбей, ушул эле жерден даярдап алуу менен убакыттан утабыз. Жана негизгиси сапат жагына катуу көңүл бөлүнөт. Майдаланган таш кумду дароо жууйбуз. Бул абдан маанилүү. Анткени ГЭС куруунун башкы эрежелерине ылайык мындай долбоорлордо колдонулган материалдар толугу менен таза жана эч кандай аралашмасыз болушу керек. Бул структуранын узак жана ишенимдүү болушун камсыз кылат. Туннелди бургулоодон кийин бекемдөө үчүн ушул өзүбүздө чыгарылган бетон колдонулуп жатат. Жумушчулар үчүн убактылуу шаарчада курулган, учурда 100дөй жумушчу иштеп жатат. Эң негизгиси өз мөөнөтүндө бүт көрүп берүү аракетинде. Негизи эле чакан ГЭСтердин артыкчылыгы ошол аз убакыт, аз каражатка тез арада бүтүшүндө. Мына бул ГЭС дагы 2026 жылы ишке берилгени турат. Нурайым Бейшеналиева, Умар Малашев, Ала Тоо 24.